şöyle. Davayca gitmeyiz. Gitmeyiz. Tuğanlar, biz Armiyançılık çokpuz bu. Biz Müslümanmız ko, Müslümanmız. Elhamdülillah, biz Müslümanmız. Biz masala çeşilmeyince gitmeyiz. Biz canımanlığını, özgürlüğünü talep kılamız. Talep kılamız. Talep kılamız. Tuğanlar. Emne alalı. Abi doğralı. Gitti. Çok, tuğanlar. Hazır sabır tutup kılıkla. Sabırsız bolsalar, utulup kalırız. Tuğanlar. Türkçe, Türk. Tuğanlar sabırcı olur. Siz sabırı yoktan sok, utulup kalırız. Mıyzam çekinde kılalı. Sabırcılıkla çakırıp kılıkla, bir tuğanlar. Müslümanlar sabır kılıkla. Aytmasınlar, damburlar, gel aytkıla. Sabır. Ağayın tuğanlar. Sabır kılgıla, sabır kılgıla. Sabır kılgıla, yok Yok, mikrofon verilmeydi, hiç kimge verilmeydi. Ağa versin. Benimki çıkçı söz bulu orada, tuğuk koyulan. Çıkıp söyle şu. Kolda koyulan. Harvanızlar kırgızlar. Tağ bir yolu salamatsınlar mı? Ulu söz var kırgızda. Köp söz, bok söz. Biz varamız. Çıkkan. Oşol sadıravam. Kıtaylarda kuup çıkayın dese kamak koyuştu. Mına jalpı kırgız eli. Çok az koyuturlar. Mına. Hazır. Karmap durlar. El çeçet. Ben basıp alalı arlak berilakı deveylemin. Özleri gene alışmasa. Biz varabız. Tırıştık yolu menen. Ağıyda ökme düğüne varabız. Ökme düğünde çok bolsa, üyüne varabız. Anan ayta geçsinirse. Toluk jalpı. Buna boyakta degen el aralık, içki, jurnalistler durat, bizdi koş toparsın. Hiç kanday öyde ödemen bolup ketmesi üçün, Mına, kırgız elim. Mına, tilep atasыңар, Manas kaçan tuğulat dep. Har bir öңdün, har bir kırgızdın kanında bir tamçı kanı var Manas atamdın. Çın be? Men sizler üçün ayağına çeyin süйлep bereyin. Жақта жатқан садырабамды шығара албай айтабыз, шын бе? Мені жұлдырып үйме келеме? Ақ үйге!
Oldu, düz. Ya başka takımlar. Kaç arka kaç la hey. Korkma hey. Arka kaç arka. Ya arka. Baradan Çukuldeli atmasını Kıtayga 49 yılga arendaga verdik dep barıştan bирок el көтөрүлүп турду. Эмне үчүн арендага берип ататалар? Кыргызстан 4,5 миллиард Кытайга карызды деген төлөсө Кытай эртең баарыбызды басып алат. Атбашы деген Кыргызстандын дарбасасы. Атбашка кирген Кытай барлык жер таластан өйдө, оштон өйдө баарысына кирип кетет. Бир Кытай келсе, анын артына 1000 Кытай келет. Ошондуктан атбашылыктар бербейбиз дейт. А ким билет? Берип коюшуп балким шайлоо өткөндөн кийин анан чыгарабы, ким билет? Мына ушул карызды төлөгөнгө мен Сооронбайдан сурап элем. Сооронбай айланайын. Сен Кыргыздын кулунусуң. Сени Кыргыздын байлары бүт угат. Мында парламенттен иштегендерге кайрылат элем. Алар Кыргыздын тукуму. Байлар көбү бүт баялар. Байлар эмне кылсаңар дагы шайлоого чейин 4,5 миллиардты төлөп бергиле. Төлөп бербесеңер, Кытай деген оңой эле келип кол койдуртуп алат. Муну эл билиш керек. Айланайын калкың кандай болсо, башчылар ошондой болот дейт. Биздин калктын көбү Акаевдин тушунда бүт эркектин баары аялдардын сөзүн угуп калган. Самек чегип, Кытай кичине жемени сыйлаш керек да. Оякта борбордук аяк. Кыргызстандын жүрөгү жерчи. Атты чоң курулуш тарихий убакта турабыз туугандар. Анан тигиндей мындай чагымчыл сөздөр эч кимдин оозунан жаман сөз чыкпасын. Бул шариаттын талабы ушундай. Кудайдын мыйзамы ошондой. Жакшы сөз жан аракет деген сөз бар билесиздер кыргыздарда. Биз бияка жакшы тилек менен келдик. Жакшы максат менен келдик. Бу жерде эч кандай тигиндей мындай сөздөр айтылбайт. Эгер дагы ояктан азыр сөздөрдү укчу болсок, ошондой сөз айтып аткан кишини укчу болсок, мен эскертип коеюн. Оякта коопсуздукту караган балдар бар. Акырын жетелептирип ондай түшүндүрүп коет. Ыйман кандай болот? Адеп кандай болот? Кыргыз кандай болуш керек? Мыйзамдуулукту сыйлаш керек. Биз сыйлайлы. Биз көргөзөлү мыйзамдуулукту. Биз көргөзөлү жакшылыкты. Ондай дагы жолу сурап кетем, мекендештер. Ушундай жаман сөздөр чыкпасын оозубузданчы. Только жакшы сөз үйлөйчү. Байрамга келгендей бир маанайда жүрөлчү туугандар. Биз бияка келип бирөө менен жакалашып, же бирөө менен урушуп, же бирөөнүн бир мүлкүнө зыян кылалы деп келген жокпуз. Ушуга макулсуздарбы?
Анан берде мына депутаттардан да ешкім жоқ арабызда. Бүт халык карапайым халықпыз, мына карапайым халықпыз. Дагы да болсо Сооронбай Жээнбекович, жұрт атасы сізден сұранабыз. Азыр 1 минутта же 1 саатта Садыр Нуркожоевичтен чыгарып койсоңуз, митингдеге токтолот. Сиздин бир ооз гана кебиңиз калды. Сотторго шылтап, прокурорлорго шылтап, ушу 3 жылдан бери кытымдай күнүңүзү жок Садыр Нуркожоевичти жок жерден түрмөдө кармап отурасыз. Урматтуу кыргыз элим, экинчи мart чоң жыйынга келгениңиздерге чоңураак деп. Урматтуу эл туугандар, маназаттардын баштары ушул чоңку күндө 6 айдан бери күтүп атабыз. Сиздердин бүгүнкү келгениңиздердин, ар бириңиздердин, бийликтердин кайрылышын биз каалабайт элек. Сиздерди биз ынтымакка, биримдикке, бүт жакадан баш, бир колдон, бүт жеңден кол чыгарып, бүгүнкү ушул бүгүнкү жыйынды ынтымакта өткөрүп алууну сиздердин тартипти сактап берүүнү сурап өтөт элек. Сиздерди кандай келген болсоңуздар, ошондой кайра элиңиздерге барууга, биздин бүгүнкү Садыр Жапаров үчүн болуп аткан баягы боштондукка куш келсе деп акыркы сөзүмдү айтып кетейин. Дагы сиздерге чейин болуп, ишиңиздерди ийгилик каалайм. Болгону биз Садыр Жапаровдун 6 айдан бeri суранып бүттүк. 4 жашар баладан 97 жаштагы чал кемпирлерге чейин суранып бүттүк. Эмки силерге бүгүнкү сиздердин келишиңиздер менен биздин урматтуу президентибизди ойгонот деген сөз айтабыз. Силерге рахмат деген сөз айтайын. Урматтуу туугандар, Кыргызстандын башынан эмнелер гана өткөн жок. Чоң кыйын күндөр өттү. 80-90 балабыздан айрылдык. Bunun баары ар бирибиздин бойнубуздагы иш. Ошондуктан чыгында тынччылыкты, мыйзамдуулукту, күчтүү тартипти сактайлы. Биздин мыйзамдарыбыз айткандай, баарыбыз таза бололу. Андыктан таштандыларды таштабай, жол эрежелерин бузбай, ички иштер кызматкерлери менен ыңгылдашпай, биз алып баралы, урматтуу туугандар. Assalamualaikum hurmatli jamoat, hurmatli elim. Biz hozir siz cho'g'ilib yotamiz. Sardor Japarovdan nemesi bo'yicha. Men o'zim ko'zdan keldim. Ravi biz Sardor Japarovni qanchalik qilmali baribir. Sebebi biz hozir kimdan so'raymiz buni? Prezidentdan so'raymizmi, parlamentdan so'raymiz, hukumatdan so'raymiz. O'shaning uchun hozir baribir birgalikda shuni talab qilaylik. Referendum o'tkazib negizinde bir prezidentga qanday bir odamga bilimni to'liq berib turishini so'raymiz. O'shondagina chiqadi-da. Aga cheyinal chiqmaydi. Shunday bir odamga o'shanda to'liq demen mumkinchilikni beraylik. Allah Taala o'zi Qur'onda aytib o'tadi. Bir odamga bosh egiladi deb. Biroq Qur'onda hozir o'qib beringizlarga. Allah Taala Qur'onda ne deb o'tadi? Bismillahirrohmanirrohim. Nada 16-suradan 68-69 oyatlarında bunday deydi. Egen bağlarına, oğullarına, çınaçlarına, jana adamlarının kuruluşlarına uya sal dep buyurup, har türlü ösüklüklerden dep, egendi jengil kılıp koygan joluna düş, dedi. Allah arının içinden har türlü ballarını çıkardı. Anda adam olası için şüphe var. Şimdi bunda da oy cıvırkan kovum için biraz örnekler var. Hem Allah Teala'nın nasıl hayatının akırkı demesini kaytalı öter. Şimdi bunda da oy cıvırkan kovum için ibrat örnekler var degen Allah Teala bizge hüküm kılıp atar. Sizler arının jasıyorsun, jasıyoruna kelgiledi otar Allah Teala. Arının jasıyorsunda atışa arı başkara toşuyorsundan kalıp yok. Oşun için biz bir adamga milleti to'liq bereylik, ana so'raylik. Anday olmasa görüp atasınlar, biri şunda, üçöne bir-birine
керек бул жерде. Ошондой референдум өткөрөлү. Анан ошо референдум эсебинде биз мына парламент бизге керекпи, керек эмеспи деген суроону коелу. Кандык башкаруу болсун, болбосун деп неме берели. Ошондо дагы ушунда Садыр Жапаров бошолсунбу, бошонбосунбу деген элге салайлы. Анан ошондо чече алабыз. Ага чейин чече албайбыз. Рахмат, көңүл бурганыңыздар үчүн. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн мына жолунда агаларыбыз айтып кеткендей, биздин мекен үчүн эң чечүүчү күнгө келип такалдык. Биз кыргыз эли ушул элдик жыйынга жакшы ой, тилек, максаттарыбыз менен, жакшы ниетибиз менен, жакшынакай кийинип алып, жакшынакай оюбуз менен келдик туугандар. Туурабы? Урматтуу агайын туугандар, бизге көп эле митип атышат. 3-чү күчтөр, ана 5-чү күчтөр, аяктагы күчтөр. Азыр бир эле күч бар. Ал кыргыз эли. Урматтуу агайын туугандар.